өзү Кудайга сезип калышат да, Кудайга сезип калышат. Чоңу деле, кичинеси деле. Убактылуу кетип турушат, бир момент келгенде ара кирип албайт деген гарантия жок. Эс алуучуларды токмоктоп, кыздарды чачынан сүйрөп, сизди кайра артка тартып жатат. Мен билишимче, бажынын кызматкерлери дагы катышыптыр. Сураныч, бул нерсеге көңүл бургонуз. Ош шаарында 2 январга караган түнү Sky Bar клубунда токмоктолуп жаткан белгисиз бала менен кыздын тасмасы социалдык тармактарга тараган. Анда көпчүлүк эркек киши бир адамга кол салып сабашкан. Токмоктолгон киши качып кетүүгө аракет кылса да артынан барып оор тепкиге алган. Түнкү клубда мушташ чыгарып, жөнөкөй жаранга кол салган эр-кулдар УКМКнын Альфа атайын даярдыктагы офицер менен бажы кызматынын кызматкерлери болгон. Кызматына чиренип аскердик антты жана тартипти бузган офицерлердин жоругун УКМКнын ички жеке коопсуздук кызматы териштирген. Анда жаңжалга тиешеси бар билеги жоон кызматкерлер жумушунан кол жууган, атайын кызмат коопсуздук комитетине шек келтиргени менен түшүндүргөн. УКМКнын айрым кызматкерлери катышкан окуяны мекеменин жеке коопсуздук кызматы текшерип чыкты. Жыйынтыгында бул окуяга тиешеси бар экени аныкталгандар коомдук тартипти бузганы үчүн жана улуттук коопсуздук органдары деген жогорку наамга шек келтиргени үчүн деген негизде кызматынан алынды. Өлкөдөгү аскер адамдарынын коомдук жайлардагы ашынган аракети тынымсыз кайталанып, наразычылыктар көп экенин талдоочулар белгилейт. Укук коргоо органдарынын кызматкерлери тартиптик уставын сактабай, эл ишениминен кетип жатат дешет. Мындан улам алардын аша чапкан аракетини укуктук негизде каралууга тийиш экенин билдиришет. Эсенбинин балдары азыр ойлоп атасыңарбы, ушул жумуштан кетти, таможняда көкөтөн кетти ошол жаңжал боюнча деп. Алар эмнеге кетишет? Алардын үстүнө таяк жеген адам телесный повреждение ала турган болсо, Уголовдук кодексинин 338 статьясынын 2-3 пункттары менен кылмыш козголуш керек. Алар убактылуу кетип турушат, бир момент келгенде ара кирип албайт деген гарантия жок. Система ошондой. Тартиптин жоктугу. Прокуратурага кирсең деле, СМГга барсаң деле, милицияга барсаң деле тартиби жок балдардын иштеп атканына күбө болбосун да. Бул окуяда жабыркаган тарап ички иштер башкармалыгына арыз жазган эмес. Шаардык милиция топтолгон видео далилдердин негизинде алдын ала териштирип, кылмыш ишин козгоо үчүн материалдарды аскер прокуратурасына өткөрүп берген. Абдумалик Базарбаев, Бектур Мойдунов, Ош ТВ.